Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, кутмандуу күнүңүздөр менен парламент радиосу күндүн тертегинде программасы менен угуду. Жогорку Кеңеште каралган маселелердин ичинде ипотекалык жагдайга тиешелүү болгон ратификациялык мыйзам долбоорлору болду. Бул багытта элдин кулак түрүп күткөн темасы буюрса реалдуу түрдө турмушка кандай ашырылат? Бул багытта маалымат алып бермекке Жогорку Кеңеш депутаты Дастан Жумабековду чакырып отурабыз. Саламатсызбы, студияга кош келдиңиз. Саламатчылык. Ипотека, жалпы эле трансформация маселесине келгенде жаштардын мындай үмүтү акталчыдайбы? Кечээ министрлер кабинетинин тарабынан ратификация келишими келди да, бул 100 миллион АКШ доллары. Бул Сауд Арабия өлкөлөрү бизге ушу кредит берип атат 1,5%. Министрлер кабинети бул ишти жана бизде ипотека компаниясы бар, мамлекеттик. Мына ошолорго алып берип, андан кийин Кыргызстандын элин айрыкча Бишкек шаарында боло турган болду. Турак жай салып, көп кабаттуу. Анан элге ипотеканын негизинде элге берип, $550 деп айтып кетти, 1 квадрат метри. Ошо негизинде бул кредит алынса, ушундай жакшы иштер жыйынтык ишке ашканы турат да. Бул өтө жакшы бүгүнкү күндө, анткени ошол айрыкча мамлекеттик кызматта иштегендер, андан кийин жалпы эле ушул жеке менчик тармактарда иштегендер, же өз окуттарын өздөрү кылып акча таап жүргөндөр, сыртта мигрант болуп акча таап жүргөндөргө ошо жеңилдик болот да. Анан эң негизгиси ушул биз кечеги баягы бул иш кандай жол менен ишке ашат, анан төлөмдөрү кандай болот деген суроолорду да бердик да ошондо. Бирок доллар менен деген элге кыйынчылык жаратып калбайбы? Бул эми 10 жылдык аралыкта берилет да, баягы сом менен төлөй турган болду. Сом менен төлөйт, төлөмдөрү 4% менен башталат экен да, бул өтө жакшы. Андан кийин эң негизгиси бул үйдү алганда ипотекалык жол менен, мисалы азыр деле бир жерде квартплата төлөп, аренда төлөп үйдө туруп атасың да. Ошо негизинде болот да, сен үйдү алдың, жашай бересиң, баягы ай сайын 300 же 400 долларлык төлөмдү төлөп коюп, ошо погашение деп коет, ошол жанагы алынган ипотекалык кредиттин төлөмдөрүн суммасын жаап кете берет да, баягы төлөгөн болуп эсептелет. Ошол бул жеңилдик да, өтө жеңилдик. Анан жакшы программа, биз кечээ биринчи окуудан колдоп бердик. Бул өтө, мен ойлоймун, азыр мамлекеттик деңгээлдеги эң чоң ушул социалдык тармактагы колдоо таап отурган жакшы бир проект болду. Мен муну да айтып кеттим. Бирок муну ошол таза, ачык, айкын ишти жүргүзүш керек. Бул 26 жылга алынып аткан кредит болуп атат. Анан кийин дагы ошо түшкөн акчаны улам иштетип, анан мен сунуш бердим да, региондорго чейин жетиш керек да. Мисалы азыркы күндө региондорго барып, айыл жергесинде эл менен, жаштар менен жолукканда баардыгы ушул турак жай маселесине тегип токтолуп атат. Айрыкча баягы колунда орлар тамсалайын деп, баягы эми Кыргыздан көбөйүп атабыз да, үй бүлөлөр көбөйүп атат. Үйдөн баягы үй бүлөдөн бөлүм чыгып, жаштар жашай турган үйлөр керек. Бирок ошо айыл жергесинде эле, мисалы тамсалайын десе, же үй салайын десе, участок жок да. Анан айылдын четинде эле бир жерге барып салып жашайын десе, мыйзам жол бербейт да. Анан биз мыйзамдарга баягы негизинде трансформация мыйзамы бар, айыл чарба багытындагы жерлер деген мыйзамдар бар, кодекстер бар, ошолордун баардыгына бөгөт коюп койгонбуз да. Анан жаштар суранып атат, ошону бир мамлекеттик деңгээлде бир карап берсеңиздер деп. Мен эртең менен мына ар кандай маселеде да ушул маселени көтөрдүм. Президенттин жана министрлик кабинетинин өкүлүнө сунуштадым да. Масштабтык түрдө ушуну карашыбыз керек. Бул айрыкча
ошол региондогу аймактардагы бүгүнкү күндөгү айыл жергесиндеги жерлерди турак жайга салганга уруксат берүү, трансформация берүү мыйзамын биз тез арада иштеп карап чыгышыбыз керек. Бул мисалы айылдын четине чыкканда эле көп жерлер мисалы жайыт жерлери да бүгүнкү күндө жакынкы жайыт жерлери категориясы ал жерге үй салайын десе мыйзам жол бербейт. Калктын саны көбөйүп атат. Анан жаштар ошол айылда калып баягы үй бүлө куруп үй салайын десе мыйзам жол бербей кыйналгандан анан кийин региондорго же Россия же башка мамлекеттерге кетип калып атат да, мигрант болуп. Бишкекке келип болуп атат. Анан ошол жерден оокатын кылып айыл чарбасы менен алек болуп турган үй бүлөлөргө ошондой бүгүнкү күндө шарт түзүп беришибиз керек. Анан ипотекада ошол региондорго да барып ошонун негизинде жаштарга ипотека бериш керек. Ал обязательно ипотека десек биз көп кабаттуу үйлөр салып ошол бериштин түшүнбөшүбүз керек. Ошо айылдарга жаштар үй салам, мага ипотека бергиле, мына айылдагы участогум бар, там салам дегенге мына ошолорго да ошондой колдоолор керек. Мына мен кечээ ушунда сунуштадым да. Муну ошол бийлик тарабынан жакшы кабыл алышты. Ошо этап менен биз ошого да жетебиз деди да. Бул жакшы нерсе. Мына ошондой нерселерди тез арада бул социалдык элге болгон кам көрүү да. Мына эл ошондо сезет, бийлик бар экен, мамлекет бар экен, бизге кол сунуп атат. Ушундай шарттарды, жеңилдетилген шарттарды түзүп берип атат деген элдин сезими, мамлекетке болгон ишени артат да. Мына ошондой иш чараларды тез арада ишке ашырышыбыз керек. Мисалы ипотека алууда жаш курак боюнча чектөөлөр бар да, мисалы пенсияга жакындап калгандарга болбойт деген сыяктуучу. Ал эми жаштардын биринчи киреше табуу булагы түптөлгөнгө чейин алардын жаш өзгөчөлүгүндө мындай көңүл буруулар болобу? Эми жок, бул жерде мыйзам андай да жок, чектөө жок. Бардыгына эң негизги киреше булагын көрсөтсөң, сен айлык тапкан акчаңы кирешени көрсөтүшүң керек. $300 болобу, 20 000 сом болобу, 25 000 сом болобу, 30 000 сом төлөй турган сенин ошондой мүмкүнчүлүгүң, каражатың болуш керек. Ошону доход катары көрсөткөндөн кийин сага ипотека берилиш керек да. Бул ошол залог өзү ошол үй болот. Ошол үчүн эң жеңилдик нерсе ушул болуп атпайбы бүгүнкү күндө. Баягы сен төлөгөн жашай бересиң, жанагы 30 000 да төлөй бересиң да. Сен ошентип жанагы общий алган сумманы кемей берет да. Мына ушундай программа болуш керек. Бул программа негизи баягы Түркия мамлекетинин аябай өнүккөн да. Мына Түркиянын президенти Эрдоган мырза өтө жакшы программа иштеп чыккан да. Атайын мамлекеттик деңгээлдеги ошондой социалдык ипотекалык үйлөрдүн курулушу боюнча мамлекеттин каражатынын негизинде азыр көп миң деген квадраттар салынып, баягы мамлекеттик иштеген ошол өздөрүнүн элдерине, жеке ушу тармакта иштегендер, ошого күчү жеткен элдерге берилип атат да. Өтө жакшы проект. Ошонун негизинде Кыргызстанда бизде тез арада ошондой проекттерди жасатышыбыз керек. Жаштарга мындай взрослый мындай жаш негизинде мындай чек жок. Сен ошо турак жайың справкаң болуш керек. Үйүм жок деген киреше булагы мүмкүнчүлүк берсе эле болот. Киреше булагын көрсөтөсүң, анан кийин баягы турак жайың жок деген мындай далилдерин болуш керек да. Ошонун негизинде сен жашың карабайт ал жерде. Чектебейт. 18 жаштан өйдө да биздечи мисалы ошондой болуш керек да. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай Жогорку Кеңеште ипотеканы колдоо максатында инвесторлордогу кол сунуп ратификациялык мыйзам долбоорлору дээрлик депутаттардын колдоосун тапкандыгын уктуңуздар. Бул багытта маалымат берип, Жогорку Кеңеш депутаты Дастанбек Жумабеков студияда болду. Саламатта болуңуз. Рахмат, саламатта болуңуздар.